Bитум боюнча bir жылда мына быйылкы жылды алсак 70.000 тоннадан артык Минтранс алат экен. Мына быйылкы жылга 80.000 тоннанын тегерегинде пландалып турат. Көбүрөөк. 30 жылдык тарыхыбызда биринчи жолу 20.000 тонна битум алынып келинди. Азыр республикабыздын көпчүлүк жерлеринде жолдорубуз асфальтталып жатат. Куатбек Бороновдун 70.000 тонна битум сатып алдык деген маалыматы чыккан. Бирок ага чейин президент Садыр Жапаров болсо тарыхта биринчи жолу 20.000 тонна битум келди деген маалыматты айткан эле. Ошону азыр такташ үчүн Минтрансқа келдик. Саламатсыздарбы? Нурлан Бектеновичке жазылды белек. Да. Нурлан Бектенович, саламатсызбы? Атын оңдуз болот. Видеосъемка жүрүп атат, тарта берсем болобу? Тарта берсем. Битум боюнча маалымат алайын деп келдим эле. Келиңиз. Отам сизде. Кеше жакында эле баягы маалымат чыкты. Куатбек Боронов айткан экен, Кыргызстанга баягы 70.000 тонна битум келген депчи. Андан кийин эле баягы Садыр Жапаров, президент, Кыргызстанда тарыхта биринчи жолу болуп атат, 20.000 тонна битум келди деген экен. Анан баягы коомчулукта баягы пикир жаралып атат. Ошондо 70.000 тонна келгенби же 20.000 тонна келгенби, кимисинин сөзүнө ишенсек болот. Бул жерде эми эки жертен транспорт министрлиги деген сөз бар да. Куатбек Аличевич транспорт министрлигине деп 70.000 тонна деп айтыптыр, бирок 70.000 тонна бул абдан чоң көлөм да. 70.000 тоннага 1200 километрден ашык жол салса болот. Менде дагы маалыматтар бар. Акыркы 5 жылдын ичинде 18 жылдан бери да. 18 жылдан бери мына эң көп 19 жылы алыныптыр, 12.000 тонна. 18 жылы, 20 жылы 7.000 тоннадан келиптир. Балким ошо 70.000 деп жаңылыш айтылганбы билбейм, анысын бирок өзүнөн такташ керек ал кишиден. 21 жылы пандемиядан кийин аябай көлөмдөр азайып кеткен. Акта 700 тоннадай келипти, 1000 тоннага жетпеген. Быйыл 22 жылы чынында баягы бизде текущий бюджет деп коет, анан капиталдык салымдар берген эсе ошол боюнча экөөнү кошкондо абдан чоң көлөмдөгү каражаттар бөлүндү да. Чынында 7,6 миллиард сом бөлүндү. Анын чегинде ошо 228 километр бул өзү асфальт салына турган көлөм. 20.000 тонна ошого жетет. Андан тышкары орточо оңдоо иштери бар. 151 километр. Анан азыркы учурда 90%дан ашып калды. Жанагы ямочный ремонт деп коет го. Ошону 90%дан ашты. Көп областтарда бүттү. Чүй областы аябай асфальт жолдор көп болгон үчүн бuyakta азыр кичине дагы анча-мынча көлөмдөр калды, аткарыла элек. Бирок жалпысынан алганда азыркы күндө мына бүтүн убагында келген үчүн азыркы убакта 375 километр жол салына турган болсо быйыл жылдын аягына чейин ошонун 135 километри бүттү да бүгүнкү күндө. Ошондой маалымат кыскача. Негизи Бороновдун айткан сөздөрүн сиз баягы адашып айта алды деген ойдосуз. Минтранс деп айтты. Минтранста чында андай көлөм ошо 70.000 эмес, 20.000 тонна биринчи жолу келип атат чынында эле. Анан президентибиз бул статистиканы көрсөңүздөр болот. Садыр Нуркожоевич ошо министрликке 20.000 тонна биринчи жолу деп ал туура айтылган. Биздин маалыматыбызда биз берген маалымат.